Саламатсыздарбы аудитория. Мен бүгүн Аймеримдин апасына келдим. Аймерим жөнүндө азыр билбеген кыргыз жок чыгар. Көзүмө жаш алдым. Мен аялдарды ар дайым аяйм. Мен ар дайым аялдар тараптамын. Чындыгында Аймерим азыр жардамга муктаж экен. Жардамга муктаждарга жардам берүү биздин милдет. Өтө акылдуу болуп кетти дебеңиздер. Назыр деген нерсе бар экен да. Мен муну устаздарымдан уктум эле. Назыр деген менин түшүнүгүм боюнча мындай экен. Менин түшүнүгүм жана мен колдонуп жүргөн эреже деп айтсам болот. Назыр деген мындай. Эгер сенин үй бүлөңдө же бир жашооңдо жалпы эле бир көйгөйүң чечилбей атса, назыр бер дейт да. Аллахым, менин ушул көйгөйүмдү чечип берсең, мен ушуну кыламын дейсиз да. Мисалы мен садака берейин дейсиз. Бирок аны алдын ала берип койсоң, андан да жакшы дейт. Алла Таала сенин ар бир кадамыңды, диниңди угат, көрөт дейт. Чын ниет менен алып турсаңыз, анда сөзсүз Алла Таалам сиздин дуаңызды кабыл кылат экен, кадамдарыңызды көрүп турат экен да. Назыр кылуу менен бирге Алла Тааладан жардам сурап, көйгөйүңүздү дагы чечип алыңыз дегим келет. Жардамга муктаж болуп турган өзүбүздүн кыргызды колдойлу. Биз бир курсубуздун бир бөлүгүн алып келели Аймеримге дегенбиз. Азыр мен 50 000 сом тапшырам Аймеримдин апасына, Аймеримге. Эгер жөндөн-жөн эле бир расходторду кылайын деп турган болсоңуз, ушуну садакага берсеңиз экен. Садака балелерден куткарат дейт. Аймерим сакайып кетсин. Сакайды.